Assalamu alaikum, урматтуу элдик каналдын жалпы көрүүчүлөрүнө ысык салам жолдойбуз. Достор, бүгүнкү бул чыгарылышта мына өзүңүздөр байкагандай биз Кара Суу базарындагы ушундай сонун электромобилдерди бааларыны сиздерге сонун кылып чагылдырып көргөзмөкчүбүз. Бул жер места жөнүндө айта кетейин, достор, бул тагыраак айтканда Омат базары нолевой проход менен до конца өйдө чыкканыңыздарда мына ушул жерде Panda Osh деген дүкөн экен. Бул жерде болсо Нурик деген жигитибиз отурат. Нурик менен биз буга чейин дагы сонун видеолорду чыгарганбыз, достор. Бул видеодо болсо бизге мына Ислам деген жигит жардам берет экен. Ассаламу алейкум, кандай Ислам? Жакшысызбы? Жакшы, соода болот атабы? Болот. Нурикке жардам берет экенсиң да бул жерде? Үка солон. Жакшы, соода болот атабы? Болот. Жакшы. Ислам, рахмат сага. Элдик каналдын көрүүчүлөрүнө маалымат берейин деп макул болгонуң үчүн. Буюрса сонун кылып айтып бересиң деп мен сага толук ишенем. Достор, анан видеонун башталышында эле сиздерден мына Исламдын өзүнүн оозунан сурап берейин. Доставка жагы кандай, Ислам, силерде? Доставка жагы Кыргызстан ичинде Ош, Баткен, Жалал Абад, Талас, Нарын, Чүй, Бишкек бардык жакка доставка бар. 24кө 7 чалсаңыздар боло берет. Күнү түнү иштей беребиз. Демек, значит, биздин көлдөгү, мисалы, Бишкектеги көрүүчүлөрүбүз Кара Суу алыс экен дебей, до конца көрүп, ушул жерден силерден сатып алса болот экен, Доставка кылса, примерно 1-2 сааттын ичинде колуна тийип калат машина. Бишкекте болсо, Бишкекте да филиалыңар бар, менин билишимче. Булардын, достор, өтө чоң оптовиктери десек дагы болот экен. Бишкекте филиалы бар, Ош шаарында, дагы кайсы жерде, 2-3 жерде бар эле. Баткенде бар, Кызылкая. Баткенде дагы ачып койдуңар, Кызылкаяда. Жакшы. Анда баштайлы, анан дагы видеонун башталышында сурай кетейин. Рассрочка дагы бар, Жо, азырынча рассрочкабыз токтоп калды азырынча. Убактылуу, бирок негизи бар эле. Жакшы. Достор, кеттик анда кайгынан баштайлы. Бин эң мощный машиналарыбыздан баштасак, оригинал машина бул 4WD ключ менен, бул эң сонун жери ключ менен зажигание болот. 2WD 4WD кылып алса болот. Коробкасы автомат болот бунун. Жана дөңгөлөктөрү чоң дөңгөлөктөн 4 мотор болот буда. Жана бунун аккумуляторун көрсөм, мындай чоң оригинал аккумулятордан булар. Башкалардан өзгөчө болот да бул. Заряд канча кармайт, Ислам? Заряды бунуку 3-4 саатка чейин тынбай десе. Атак бир күн кечке балаңыздар бир күн кечке ойной берет да. Тынбай ойнойт да, өчүрүп жандырып ары бери бир күнгө жетет заряд. Бунун баасы канча? Бул 37 000 сом скидкасы менен. Бул 37 000 сом экен, достор. Фарлары жанат, 4 саат неме кармайт, күлүч. Анан управление жөнүндө дагы айтып кетели. Буну мисалы бая баласы кичинекейлер өздөрү управление кыла албаган болсо, пульт менен да управление кылса. Пульттар болот өздөрүнүн. Пульттар болот, тамызасыз пульттар менен управление кыла бересиз. Кааласаңыз балаңыз чоң боло турган болсо, өзү айдаса дагы боло берет, пульт менен баштаса дагы болот. Музыка, Bluetooth, AUX бардык нерсеси болот бар. Жакшы, анан еще телефонго приложениясын установка кылып, телефон аркылуу эгер пульту жоголуп кеткен болсо, пультун сканировать эте турганы бар, ошону сканировать этип телефонго алып алсаңыздар болот. Жакшы. Буну 37 000 дедиң, Бизден келген болсо скидка барбы? Элдик каналдан. Элдик каналдан келген болсоңуздар скидка алып беребиз. Бар, Достор, мына бул сатуучулардын Ислам, Нуриктердин номерлерин мына бул жака жазып коебуз. Элдик каналдан деп туруп, WhatsApp-ына же түз чалсаңыздар дагы болот. Биз экинчи машинабыз бул 903 деген машина, эң чоң машинабыз биз булда. Бул дагы чисто двухместный болот. Эки ала жөнүнө атат да, мындай широкий болот бул. Булар канча веске чейин көтөрөт, Ушул машинабыз 100 килограммга чейин көтөрөт. Койчу, 100 килограммбы? Сиз отурсаңыз да отуруп алсам болот экен, Балам менен отуруп айдасам болот экен, Жакшы, вообще сон. Канча бунун баасы? Бул 28 000 сом. Бул 28 000. Бул дагы эле ошо светтери жанат, управление жактары ошондой, зарядкалар эми баары эле бирдей кармайт да булар, Булар чоң оригинал аккумулятор болот буларда. Жакшы. Анан Ислам бузулуп калган болсо, кандай болот? Ошол жагында сурай кетейин. 2 жыл сервисный обслуживание гарантия беребиз. Бузулуп калса алып келесиздер, өзүбүз оңдоп беребиз. Запчасть бар жогу бар силерде. Эгер башка Бишкек, Жалал Абадта десеңер, Баткенде болгон болсо, ошол жакта да филиалдарыбыз бар. Биз талон жазып беребиз, ошол боюнча алып барсаңыздар, бекер оңдоп беришет. Вообще сонун экен, Жакшы, булар эми көп бузулабы же кандай? Көп дагы эле бузулбаса керек,
баланын ойногонуна карайт да, бирок качествосу вообще мощный да, гарантия беребиз биз. Мынау да что-то красивый машина окшойт Бул да. баягы кытайлар реклама кылган машина, 2 адам чыгып алып 1166 деген 130 килограммга чейин көтөрөт бул. Музыка, Bluetooth, AUX бардык нерсеси болот. Музыкаларды да коет. AUX бар. Дөңгөлөктөрү кандай бул? Дөңгөлөктөр Пластмассабы? гелуй ба? Эчтеке болбойт. Таш, внедорожниктер да, любой жерде жүрө берет. Бунун баасы канча сом? Бул да 28 миң сом. Бул да 28 миң сом экен, достор. Караңыздар, вообще мощный экен да. Мага ушул экөө жакта. Жакшы, мынауча. Бул да 11 дейт. Z11 деген жаңы келди бизге. Жаңы машинабыз. Бул да өтө сонун машина, двухместный бул дагы. Качествосы вообще мощный, музыка, Bluetooth, AUX бардык нерсеси бар. Бунун аккумулятору болсо сиденьянын астында болот. Буларга караганда өзгөчө. Сиденьянын астында бул. Мынанын астындабы? Аккумулятор мощность бирдей элеби булар менен? Ооба. Бардыгы. Бирдей эле, оригинал болот. Бул чоң машиналарга оригинал болот бүт. Бунун баасы канча? Бул 25 миң сом. 25 миң сом экен, а? Жакшы. Кийинки? Булчу бул? Булар дагы бардыгы двухместный машиналар. Өтө чоң машина бул. Балону эң чоң ушул болуп саналат бизде. Bluetooth, AUX бардыгы бар буда дагы. Бунун баасын айтсам, бул 26500 сом. 26500 сом, достор, анан кийин скидка бар. Ислам өзү айтып кетти, элдик каналынан деп чалсаңыздар, сөзсүз түрдө скидка кылып берет, а? Жана ошондой эле эгер мындай бир месалуу машиналарды карайын десеңиздер, молорду карасаңыз болот. Чисто классика болот булар. Аха. 200-ка, 300-ка, Mercedes, BMW бардыгы бар бизде. Балары арзан, бирок качествосу вообще мощный болот. Баларын айтып коюп турган болсом, 15 миң сом, 15500, 16 миң сом, 16800 сом ушундай болуп кете берет. Музыка, Bluetooth, AUX буларда да бардыгы бар. Булар ушул бир орундуулар 16 миң, 15 миңден тегерек экен да. Мынауча. Мынау кандай машина? Бул не деп коет эле? Бул багинин кичинекейи бул. Бир месте алышы. Аха. Бунун баасы канча? Бул 16500 сом бул. 16500 сом экен, а? Бирок өзү бир эмес, 2 орундуу эле ала берген ыңгайлуу болуш керек, а? Эгер бир жалгыз бала болсо, бир месте алган жакшы. Подарка, садаркага ушулар аз жакшы кетип атат бизде. Атак өзү ойнотом деген болсо, мондой 2 месте алуу машиналар өтө сонун дейт. Анан Ислам мисалы подарочный кылып, упаковка кылып бере бересиңерби? Биз мынын ордуна силер каалаган балаңыздардын атын же өзүңөр каалагандар номер жасап беребиз. Жана подарочный кылып, подаркаларды да кошуп беребиз. Ничего себе, эмнеге номер чапта бересиңер өзүңөр? Каалаган атыңды мисалы. Сиз кандай машина минсеңиз, ошо машинанын номерин жасап коебиз. Правасын дагы жасап бербейсиңерби? Права деле жасап беребиз. Суранган болсо жасап беребиз. Молодцы, жакшы, вообще сонун. Балдар үчүн кандай жакшы шарттар түзүлгөн, Мына бул жактарын көргөзөлүчү, бааларын айтайлы. Мына үстүнөн баштайлы. Бул 15 миң сом бул. Багинин кичинекейи бул. Мол бар 200-ка. Красный лакированный цвет бул. Бул 13,5 миң сом. Бул 13,5 миң экен. Булчу 800 мини деген машина, бул вообще мощный машина. Бул окончательный ценасын айтайын ушунун. 10 миң сом болот окончательный ценасы. Арзан го, Булардын деле дөңгөлөктөрү келиби ушунун? Жок, бир ушунун дөңгөлөгү пластиктүү болуп калган. Ошо кичине ценасы арзан. Атак калган бүт бардыгыныкы келиби, дөңгөлөктөрү. Булчу 716 деген машина, бул дагы 15 миң сом. Мол эко бирдей ценада. Мына ак менен мына бул экөөбү бир сен. Кип деп коюптур. Бир сенада экен да. Мына немелерчи мотоцикл. Биздин эң чоң мотоциклдерибиз булар эко. Эко тең 15 миң сомдон скидкасы бар. 3 дөңгөлөктүү экен. Заряд кандай кармайт булар? Заряды 3 саатка чейин, түн майдагы болсо 3 саатка чейин. Ол караасы бар, бул кол менен управление болот, ручной. Бураса кетет, анан тормоз бар. А бул болсо бут менен гана управление бар. Мына неринде тормозу бар экен, а? Бул кара болсо кол менен управление бар. 15 миң дедиңби? 15 миң. Жакшы, мага жакшы. Бизде эң чоң мотоциклдер булар. Вообще мощный экен. Буларчы? Булар ушулардан эле кичинекейлик. Могу двухместный мотоциклыбыз 13,5 миң сом бул. Бул 11 миң сом бул кызыл. 13,5 миң. Достор, буларды сиздерге көрүнүп атабы билбейм. Мына артында байкадыңыздар да.
3 дөңгөлөктүү экен. Бая балам кулап калат, же мындай безопасность жагынан кыжалат болбой эле койсоңуздар болот экен. 3 дөңгөлөктүүнү оңой эле кыйналбай эле айдайт. Мынабы 2 дөңгөлөк, бул дагы эле 3 дөңгөлөк экен. Бул 3 дөңгөлөк, бул болсо 2 дөңгөлөк болгон, бул балону желденет. Бакына желдене турган болгон. 9,5 миң сомдон эко тең. 9,5 миң. Бул ылдамдыгы канчага чейин көтөрүлөт булар? Ылдамдыгы нормальный эми, жаш балага нормальный. Жаш баланы мүзүп баягындай боло турган. Тормозда путун алган болсо автоматически токтойт булар. Сразу, Жакшы. Мынабы немелер дагычы, ылдамдыктары канчага чейин көтөрүлөт? Бакындай орто эсеп менен 20га чейин чыгат да, бакындай. Нормальный кетет да буларчы. Тартышы вообще 4 моторлуу болгон үчүн тартышы вообще мощный болот булардын. Жакшы. Так, булардын баасын айттык, Кайсылар калды? Мына булчу. Мен ушуга өзүм чыгып көргөзүп койсом болсо. Квадроцикл бул 70 килограммга чейин көтөрөт. Мен өзүм 55 килограмм чыгам. Алдыга артка кетет экен. Фараларды кандай ушу экөө жанат экен, Булда Bluetooth, AUX бардык нерсеси бар. Вообще мощный. Мындайга көргөзүп коеюнчу. Канча дедиң баасыны? Бул 19 миң сом. 19 миң сом. Заряд кандай кармайт? Заряды бунуку дагы 2-3 саатка чейин тынбай дагы болсо. Жакшы, мощный. Чоңойгу чейин мине берет да буну. Кичинекей келип калат дебейт. Эки бала учкашып отурса болот экен, Бул официально кандай эки орунду болуп эсептелинеби? Жок, бул бир орунду. Бирок кичинекей баладан эки отурса боло берет. Бул арт жагы эмне экен? Арттары дагы жанабы, поворотниктери жокпу? Жок, поворотниктери жок бул. Мына тормозу бу жерде экен. Газ. Газ, автоматически токтойт булар. Тормоз каягында? Тормоз автоматически токтойт. Модон бутун алганда автоматически токтойт. Болду, түшүнүктүү. Мынабычы? Бул БелАЗ деген машина, БелАЗ. КамАЗ. Бул вообще мощный. Мына аркасындагы эмеси көтөрүлүп, кайра чыгат. Ничего себе. Эмнеги бар экен, Сум салып төгүп ойнай берет, кадимкидей. Өзүнүн күрөгү дагы болот. Бул дагы 4 музыка, Bluetooth, AUX. Чисто двухместный бул дагы. Вообще мощный көрүнөт экен, Көрүнүшү вообще мощный. Bunun bası 26 миң сом. 26 миң сом, достор. Караңыздар. Так, буларды айтпадык, Булар дагы двухместный машиналар. Астыга только двухместныйлар койгонбуз. Жаңы келди. Басы канча? Бунун көктүн басы 18.500 сом бул. 18.500 экен, достор. Булчу? Бул красный болсо, бул 23 миң сом бул. 23 миң сом, достор. Бул дагы эки орунду. Мына бул жердеги фарларда жанат болуш керек, светтери, по-моему, Астындагылары жанат, музыка бар, өзүңүз управление кыласыз. Булчу? Бул машина бул 25 миң сом. Бунун аккумулятору могу астында болот. Өзгөчө бул дагы башкача. Башкаларга караганда өзгөчө болот. Бунун басы 25 миң сом. Бул дагы 25 миң сом экен, достор. Жакшы, мына. Так, дагы кайсылар баарын эле көргөздүк окшойт, Мына суперкар дегенди айтпай калдык. Ушу бизге жаңы келди, 4 келүү дөңгөлөк. Могу жеринде капот ачылат. Балаңыздар игрушкаларын салып алса болот могу жерлерге. Бунун басы 17 миң сом бунун басы. 17 миң сом экен. Скидкасы бар. Буларды дагы айтпадык, Range Rover бул. Поворотниктери, музыка, Bluetooth, AUX, кресло-качалка, двухместный, бардык нерсеси бар бунун. Вообще мощный машина, классика. Бунун баасы канча? Бул 26 миң сом. 26 миң сом. Бул келин вагендер эко тең. Булар дагы ошондой эле кызматты аткарат. Булар дагы двухместный. Балар болсо 28 миң сом. 28 миң сом. Анан Ислам бул жерде баарын деле кресло качалкалары болуш керек, Барды. Неме болот, кыймылдайт, Балаңыздын өзүн салып коюп, тербетип отуруп, балаңыз уктап калат.
Азыр эми негизги түрлөрүн сиздерге көргөздүк. Анан билишимче силердин складыңарда да башка складыбызда түрлөрү дагы бар. Кыргызстан боюнча эң көп ассортимент бизде деп айтылам. Аха. Биздин панда кошто. Мисалы түстөрүн дагы тандаса болот, Силерде мисалы бунун башка түсү болушу Көгү бар, мүмкүн, кызылы бар, монун кызылы бар, ар кандай түс бар. Тандай бересиздер. Ооба достор, түстөрүн дагы тандасаңыздар болот. Сиздер эми эмне дейм? Дагы бир жолу бай основной негизги нерселерди кайталап кетейин. Кыргызстан боюнча доставкасы бар. Булардын жайгашкан жери болсом, мына Кара Суу базары. Бул жака нулевой проход менен көтөрүлүп чыкканыңыздарда бул жерде мына ушинтип турат. Панда деп, детский электромобили. Түз эле ушул жака исламдардын ордуна келе бересиздер достор. Ислам, рахмат сага. Убактыңды бөлүп, Элдик каналынын көрүүчүлөрүнө маалымат бергениң үчүн. Соодаңар болсун, Рахмат. Рахмат. Сизге дагы рахмат. Болду.